Kumtörдү Kırgızстанга kaytarıp aldım dep aytış üçün adam iki türdög adam болуш керек. Же тап эч нерсени түшүнбөгөн, же мен элдин каалаганын айтып койдум дагы, менден кийин эмне болсо ошол болсун деген иш. Намыстанышыбыз керек. Biz Мунжумаев эмеспиz. Суунун башында туруп, азыр Назгүл айткандай, кайра электр энергияны суу жок республикада сатып алам дегенден көрө өлүп эле калбайсыңар кыргыздарды. Ушул жашоо ушул. Атакам берип жакшы сөз бар. Сен быкышып 70 жыл жашап өлгөндөн көрө жетимирөөк тик кетирип өлгөн жакшы. Eң үлкен салып елдің арызы жетпей жатыр. Егер де мына сіз сұратын алып телевизияны шығарып қоймасаңыз, айтып қойсаңыз, ел Жапаровқа 7 грамға ел алды. Мына мен мысалы үшін бір арызымды 7 грамға алды. Bir arızında o toplum olarak yaptım, bir öğrettim. Ушул мезгилге чейин биздин ата-бабаларыбыз алтыны жок жашап келди. Мындан кийин да жашай алабызбы? 1000 жол айтып жашай алабыз. Бойгулачы ушул жерди талкалаганды, жолусун жайыттарыбызды, көзүбүздүн жашындай болгон туп-тунук сууларыбызды ошолорго цианидтерди агызып, соляркаларды агызып, көргөн күнүбүз турусун кыргыздар. Мына ошону көрбөй эле койдук ошондой күндү. Ошолордун акчасын албай эле койдук. Ошолордун көмүрүн жакпай эле койдук. Tamağın içmeyle koyduk, kulağın çakmayla koyduk. Gelsin beyler. Gün bölümünde geçigeniz durganlar. Gün sanap geçigi fırtağız. Çoğungardır oldu az Kıtaylarda. Çoğungardır olup balların жүрөğü çık buna. Koylar ürküp buna korkuğa geldi. Buna karağılaç mı o çoğungardır? Çoğu görünmeye aldı karağılaç mı? Ушул радиация катөлө болот да. 95-жылы дагы ушундай болуп сессияда отурганда ыр жазган элемде бабалар ушул күнгө калтырды деп, боз үйдө калбагайсың биз кеткенде деп. Ошол заман келетабы деп копурду. Келип калды. Биз кечип атабыз. Кытай күндөн күнгө көбөйүп келатат. Элди ойлогон деле бир киши жок. Якта малчылар отурат, якта тоон түйүндө койчулар бар. Yakta olsa malçılar, bizde olsa bir yerde ot. Biz öz takdirimizni özümüzdün kolumuzga alıp, öz kindigimizni özümüz kesip, öz tündügümüzni özümüz götürüp, bir tilek bolmoyunça biz bötөнгө жем болгону калдык садагада. Bötөнгө жем болгону калдык. Bayakı asasın jogotkon sokurday olup, geçen jolu jogottuk biz. Kumtörдү jogototабыз, möңгүлөрдү jogototабыз, başka gen baylıklardı jogototабыз. Tepsi temiriz oturgan kırgız jigitlerin kızların jogotup, çet elköge aydap atабыз. Yeni gelip altın aldı bu. Kalыстığın bol boza, elin yaşına jarkırap yaşay albasa, programmanın bir tiyinga jarabay ekan. Oşan için bana da kendin, oşan bozdoganu da şol aydan ayında,
bir kişilik bir niyetimiz oңдойлучу, ыйманга келеличи, чындыкка келеличи, мына бул шайлоо болуп атканда чыныгы элге кызмат кыла турган адамдарды тандап алалычы айланайындар, жаңылбайлычы. Мына ар бир жанагындай бир окуя болгон сайын кыргыз эли 10 жылга артка кетип атат. Dünyanın tarixinde bunday bolğan emes aylanayın gelip alıp özümüz kırgız eli şaylap alıp 5 yıldan gayra kuup oturgan. Şermende olup büttük çınmayın. Uyat bolup büttük. Oşonduktan bir yaşınaka gözümüzü açıp bolbağın tıyım aldanbay. Buna ol menin tuğanım ile, buna ol menin jakınım ile debey çınığı eldik patriotlardı tandaylı çıkağılayınlar. Degen uşunday meminen çıkıp atabız. Men aytarım oşol. Oşonduktan bana ol jolda жаңылбаңыздар. A programa ең сонун программалар бар сиздер үчүн. Укмуштай жазылган программаларыбыз бар. Бирок ал программаңды укканы менен эл бейлин оңдобосо, чындык үчүн күрөшпөсө ал программаң жерде тепшелип калат экен. Мен ушуну айтар элем. Кагылайын Каракөлдүк туугандар. Мына көрүп атабыз азыр бир байкап атат. Темирлан дейт. Тети кырды карасаң дейт казылган жер. Жер жок дейт, ошол жерге барып өптөп тоок багып атам дейт. Мына азыр айтып атат. Mine деген нерсе бұл. Ошондо мен сиздерден туғандарым, сураналарым алтындар. Келиңиздер, мына бүтүн Кыргызстандын ушактаган сөздөргө ишенбеңиздер. Жаман сөздөргө ишенбеңиздер. Өзүңүздөрдүн тигил айтып койду эле, бул айтып койду эле, анан тигинди отпай дегенди токтотолу дагы өзүңүз ойлонолу. Өзүңүз талдайлы дагы, ар бир адам өзүнүн позициясында туруш керек. Анын өзүнүн ойлонто турган акылы бар. Турабы? Ошондон тиги мындебей өзүбүз бир калыс ойлонолу. Ошондон мен айтарым, мына бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын максаты аябай бийик. Өтө бийик, кагылайын туугандар. Эгерде ушуну тандап алсаңар, эртең жаңылбайсыңар. Кудайыбыз турат. Биз жөнөкөлө айтып коюп туруп, анан кийин бир жаман жолго бара турган партия эмес алтындар. Бул чындык үчүн күрөшкөн. Чындык үчүн келаткан, эч бир партияга аралашпаган, эч бир жана акчалууларга аралашпаган, өзүнчө бир керемет партия. Ошондон мен сиздерден суроолорум айланайын туугандар. Эртең күнү мүмкүн болсо ошол элге кызмат кыла турган партияны тандап алыңыздар. Атакан бир жакшы сөз бар. Чем быкшып 70 жыл жашап өлгөндөн көрү 7 мүнөт тикке туруп өлгөн жакшы деп. Намыстанышыбыз керек. Биз Мунжумаев эмеспиз. Суунун башында туруп, азыр Назгүл айткандай, кайра электр энергияны суу жок республикадан сатып алам дегенден көрө өлүп эле калбайсыңар кыргыздарды. Ушул жашоо ушул. Түркмениядан барып 20 тонна помидор самолетко жүктөп келгенден көрө жашабай эле койбойбу өлкө катарында. Бул не деген шерменде? Бул не деген окуя? Качан болду эле? Мына кече Акбаралы Кабаев деген Кыргыз Республикасынын эл баатыры бар. Энергетик жигит. Ошо киши мага телефон чалып айтып атат. Бир тууган инем каза болуп калып, Бишкекте ушундай бир тажада жүрөм. Мен өзүм кошо баргым келди эле, Аксыга чейин баргым келди эле деп. Мен түшүнүп турам дейт, жүрөгүңөрдөн агып аткан канын түшүнүп турам дейт. Бирок энергетик катарында мен дагы коллегаларыма түшүнбөй отурам деп айтат. Жал кишиден дагы программа күтүп атасыңарбы? Ал киши программасын өмүрүндө жасап кеткен. Ошону менен баатыр болуп кеткен. Кыргыз эл баатырдар даражасына жеткен ошо киши. Ошо киши шайланып депутат болгон. Ошо киши кестердин маселесин көтөргөн. Ошо киши депутат болуп барганда Камбар-Ата 2-нин биринчи агрегаты курулган. Баарыбыз өзүбүздүн башыбыздан өткөргөнбүз ошону. Bir жерден bir тиын албастан туруп Камбар-Ата 2-нин биринчи агрегатын бүтүргөнбүз. Эсиңиздерде барбы? 22 декабрь энергетиктердин күнү. Келечегибиз кең болсун. Сурооңуздар барбы? Бергиле суроо болсо, бериңиздер. Менде бир өтүнүч бар. Келиңиз. Мен шуну айтайынбы? Айт. Микрофон. Алакан ким сонбай шайлоого чыгып, ак жол, анан мен бир нерсени өзүм кетейин дедим. Мен Каракөл шаарында демократ, жалгыз демократтар камашты мени. 5 жыл отуруп келдим. Мени Кенебаев деген Бейбечерлер партиясынын төрагасы камап 9 жылга. 9 айдан чыгарып койгон. Мени да барып камап 5 айдан чыгарып коёбуз дегенде мен болбой кетип калдым. Биринчи үчүн отуруп келдим 5 жыл. Эми азыр мына прокуратуранын үстүнөн арыздансаң областка. Област генеральный прокурор аяка жүнөттү. Кайра көчөдө жүргөн бирөө жооп берип коет. Сиздин арызыңыз далилденген жок деп.
Japarovga jönöttüm. Mına bir yıldan beri arz yazıp otam. Japarov köçede yürgen bir öyle жооп берип коюп атат. Эми ушунчалык элдин арызы жетпей атат. Эгерде мына сиз Кудай каалап телевидениянын чыгарып койсоңуз, айтып койсоңуз, эл Жапаровго жеткире албай илип атат. Мына мен мисалы үчүн bir arızımdı yetti aldım. Bir arızımdı 99 arız yazdım, biri жетпedi. Жолдан misal üçün Japarov müddet aytkan, men adam hukukun korgoogo, jarandardын hukukun korgoogo Kuday алдынан берем деп айткан. Андыгына. Мына көчөдө Ширинбаева деген аял бар экен, ким болушу керек билбейм. Bir кызматкер экен. Ошол жооп берет мага. Japarov андай нерсени жаза албайт деп. Hukuktu korgay albayt деп жооп берип атат. Бул коррупция, чоң коррупция. Генеральный прокуратурада отурат и Жапаровдун кабинетинде отурат. Ушуларды сиз телевидениеде айтканда мына живой далил бар. Мен айтыңыз. Алиев Жолдошбек деген Каракөл күнү кезинде редактор түрмөгө отуруп келген адам айтып атат деп бир ооз айтып кетесизби? Kim dediniz? Жолдошбек дейсизби? Жолдошбек Алиев. Жарайт. Жолдошбек мырза, мен мындай айтайын. Кабар жетпей атат деген сөзгө мен ишенбейм. Кабар жетет. Жетпей калбайт. Ал жигит айтпадыбы, мен күндө Инстаграмга өзүм кирем деп. Бирөөнүн көзү менен карабайт да, өзүнүн көзү менен карайт да. Бирөөнүн тили менен окубайт, өзүнүн тили менен окуйт да. Кандай кабар жетпей калат азыр? Кыргызстандагы болуп аткан окуя эмес. Азыр Индонезиядагы болуп аткан, Австралиядагы болуп аткан окуяны ушул жерден Каракөлдө карап отурбайбызбы? Кандай кабар жетпейт? Кабар жетпейт деген сөздү бираз абайлашыбыз керек. Жетет кабар. Башка маселе. Убадасы башка дагы, жашаган жашоосу башка. Биз барып калсак, мына мыйзам деп атканыбыздын себеби ошол. Эмне үчүн бүтүндөй партиялар бир тарапта дагы, бүтүн Кыргызстан бир тарапта. Себеп биз нукура элдин партиясыбыз. Биздин үнүбүз парламентте трибунадан чыкканын көпчүлүгү каалабайт. Барбы суроо дагы? Суроо? Бир суроода азыр соцсетте карасам эле Кумтөрдү кыйратып койдук. Кумтөрдү жакында ит аягынан алтын болот дегенге чейинчи. Ошо акылман инсанды чечмелеп бересиз. Өткөндүгү чынбы, кандай деген маалымат башка болуп атат деген. Биз эмоциядан арылып, реалдуу чындыкты карай турган болсок, Кумтөр деген бул аябай чоң эл аралык компания. Алар кандайдыр бир акча каражаттарды ошол жака салды. Башка маселе. Мана ошондо да чыркырап, туура эмес келишимге кол коюп койду. Аскар Акаевич аябай туура эмес саясат жүргүзүп атат деп жүрсөк, могу эжеме окшогон кишилер чыгып алып, тийишпи Аскар Акаевичке, айланайын Аскар Акаевич деп бизге бут тосуп жүргөн кишилерден болгон. Көп болгон Кыргызстанда ушундайлар. Кийинкилери да ушундай болду. Эми Кумтөрдү Кыргызстанга кайтарып алдым деген деп айтыш үчүн адам эки түрдөгү адам болуш керек. Же таптакыр эч нерсени түшүнбөгөн, же мен элдин каалаганын айтып койдум дагы, менден кийин эмне болсо ошол болсун деген киши. Кумтөрдү алып бизге өткөрүп алыш бул өтө оор маселе. Өтө оор маселе. Эгерде эл аралык кандайдыр бир соктошуулар боло турган болсо, Кыргызстан былтыры мен айткан элем, изоляцияда калып калабыз, биз менен эч ким сүйлөшпөй коет деп. Мына бир жылдан өттү, Кыргызстанга бир да мамлекеттин же өкмөт башчысы, же өлкө башчысы келип да койгон жок. Бул деген мамиле кылбай атат биз менен деген сөз. Мен өзүм үчүн жооп берем, башкалар үчүн эмес. Мен өзүмдүн түшүнүгүмдө жооп берем. Кумтөр Кыргызстанга өттү деп ушундай чечим кабыл алгандыгы Кыргызстандын кийинки электеги шоруна бүткөнбү, бактысына бүткөнбү, ар ким өзүнүн түшүнүгүнө жараша кабыл алсын. Менин жеке түшүнүгүмдө шордун баары алдыда. Бул шордун баары алдыда. Себеп эл аралык сот бул Кыргыздын соту эмес. Бир кой жетелеп барып маселеңди каалагандай чечип алгандай. Жок. Муну дагы айрыкча жаштар кулагыбызга куюп алалы.
Bir kança жылдар өтөт, дагы bir kişiler пайда болот дагы, ошондо неге айтпадыңыз деп чыккандар пайда болот. Айтсам уктуңар ошо кезинде. Кезинде неге айтпадыңыз деген мода азыр. Кезинде буларды айтып атканда, сен горшокто отурат элең балам деп коем. Анда сен түшүнбөйт элең. Атаң менен энеңден сурасаң айтып берет дейм. Ошондой комтөр маселеси бир отоло чечилди дегенден биз аябай алыспыз. Мен ишенбейм мисалы.